Assalamu alaikum, урматтуу фермерлер, кыргызстандык мекендештер, мал баккандар. Сиздер үчүн мына бул GPS трекер аппаратты чыгарып көрсөтүп атабыз. Бул мал баккандар үчүн, фермерлер үчүн аябай керек, өтө сонун, ар бир үйгө алып кое турган аппарат, буюм десек болот. Ошон үчүн бизден алыстабай аягына чейин көрүп алсаңыздар, сиздерге кереги тиет. Бул аппарат менен эмне кыласыздар? Убара болбойсуздар. Бир азыр уже кыш чыгып, жаз келип калды. Мал издеп, нары бери чуркап, мал издегенден бул аябай сактайт да сиздердичи. Буну малдын башына тагып коесуздар. Телефондон, картадан карап коюп эле отурасыздар да малыңыздардын кайсыл жерде жүргөнүн көрүпчү. Бул азыр малдын бардык түрлөрүнө кетет. Жылкыларга, уйларга, койлорго, эчкилерге бардык түрлөрүнө салсаңыздар болот. Буну кандай кылып иштетесиздер? Телефондо өзүнүн приложениясы бар. Телефонго туташтырасыздар, мына GPS трекер. Буну азыр бир зарядтасаңыздар, бир зарядтап туруп саласыздар. Мына күндөн заряд алат өзү. Талада жүрүп эле күндөн заряд алып алат болчу. 3 ай жазда чыгарган боюнча күзгө чейин жетет беймарал. Мына өзүңүздөр жакшылап көрүп алыңыздар. Малдын башына илесиздер, мына бети менен заряд алып жүрө берет. Так, бул приложениясы кандай? Приложениясына туташтырасыздар. Мындай бир сим карта салынат. Болду. Иштей берет. Прямой спутник да, бул GPS. По телефондо болуп неме болбойт болчу. Прямой спутниктен алып көрсөтөт сиздерге. Приложениясы өтө жөнөкөй, сиздерге өтө түшүнүктүү. Мисалы, жайытыңыздарды кайсыл жерде жүрсүн, жайыттан кайсыл жерден жылбай жүрсүн деп туруп, бир жерге граница чийесиздер, 5-6 километр чийесиздерби же 1 километр чийесиздерби, чийип туруп ограничение кылып коесуздар. Мына ограничение кылып коесуздар. Мисалы, мал ошо жерден оттоп туруп, ошо границадан чыкканда сиздерге автоматически телефонуңуздарга билдирүү келет. Так, ошо малың мына бул жерден чыгып кетти. Сразу барып көр дейсиңерби, дейби, же болбосо кандай кылат? Ошо билесиздер да, малым мына жерден чыгып кеттир, мына жерде жүрөт экен деп. Граница чийсеңиздер да болот, чийбесеңиздер деле болот. Баягы Google карта бар. Google картадан мына жакындатып, любой жерди, үйүңүздөрдү көрөсүздөр го. Ошондой кылып эле Google картадан малыңыздардын кайсыл жерде жүргөнүн жакындатып эле көрүп койсоңуздар болот. Анан бир кнопкасы бар, бассаңыздар, прямо ошол малыңыздар жүргөн жерге жолун көрсөтүп берет автоматически. Ошо жол менен барып малыңыздарды таап аласыздар. Кыскасы өтө жакшы да болчу. Бир аттын эле ролун ойноп коет болчу. Убара болуп нары бери малыңыздарды издеп жүрө бербейсиздер. Телефондон эле карайсыздар только. Комплектациясында мына зарядниктери бар, китепчеси бар. Кепилдиги болот, гарантия болот сөзсүз. Бул бузулуп калат, жандайымдай деп ойлобоңуздар. Буга суу такыр өтпөйт. Жамгырдан, суудан өтө корголот бул. Сууга таштап койсоңор дагы иштей берет бул. Мына бул жерден ременин өткөрөсүздөр. Малдын башына саласыздар. Ана жок, бул ремен жакпады, бул түшүп калат дей турган болсоңуздар, мына бул жерден пастринкени өткөрүп туруп эле өзүңүздөр жакшы кылып түшпөй турган тигип койсоңуздар болот. В общем, түшпөйт ошондочу. Анан так, бул жерде азыр мына жерде колонкасы бар, кадимкидейчи колонкасы. Сигнал чыга турган. Мисалы, сиздер түнү издеп каласыздарбы же туманда издеп барып, карта менен издеп барып, жаныңыздардан таппай кала турган болсоңуздар, мына өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан буга сигнал жибересиздер, мына аппараткачы. Сигнал жиберсеңиздер, мына бул жерден нерсе катуу үн чыгат, чыйкылдаган. Ошо түнү туманда таппай калсаңыздар, ушу сигнал аркылуу таап алсаңыздар болот.
телефондон сигнал бересиздер бугачы. Ошол туугандар, дагы толугураак маалыматты кайсыл жерден алабыз же кандай кылабыз деген суроолор боло турган болсо, мына астыдагы номерди калтырып кетебиз. Ошол номерге байланышсаңыздар, толук дагы кененирээк маалымат аласыздар. Анан Кыргызстандын бардык аймактарына жеткирүү болот. Алыста жүрсөңүздөр дагы биз кантип кайсы жерден алабыз деп сарсанаа болбоңуздар. Бардык жерде Кыргызстандын бардык региондоруна, шаарларына жеткирип беребиз. Аябай жакшы сонун аппарат деген туугандар алыңыздар. Кичине акчадан качканыңыздар менен бул көп нерсени чечип коет да. Бир малыңыздар жоголуп кетсе деле будан канча үчтүк жоголуп кетет. Отон көрө кичине акчадан качпай эле алып койсоңуздар аябай жакшы бул. Мисалы, жылкыларга бир үйүр жылкыга бир ошо айгырга салсаңыздар, айгырдын башына салып койсоңуздар болду. Үйүрүңүздөрдү кайсыл жерде жүргөнүн ошо айгырдын башынан эле көрүп коюп, түп-түз барып көрүш керек болсо, жок көрбөй турган болсоңуздар, ошол жерде жүрө берсин деп коюп жүрө бересиздер. Жылкыга аябай жакшы да булчу жылкыга. Жылкылар үчүн эле чыккан аппараттай да магачы бул. Эми жылкылар үйүрү менен жүрөт да, айгыр топтоп жүрөт да, нары бери кетирбейчи. Ошон үчүн жайлоодо мисалы саарлап бээ саганда таңамал туруп бээлерди издеп жөнөйсүздөр го, кайсы жерде жүрөт экен деп. Ошондо ушуну айгырга салып койсоңуздар, саарлап турасыздар, телефонду карайсыздар. Та кайсы жерде жүрөт экен деп туруп, ачып туруп эле картаны жандырып туруп, түп-түз ошол